улуттуу өлкөбүздүн бардык этносторунун жаштарынын бирдей камкордукка алып, улуттар аралык ынтымакты күчөтүп, жерлердеги кесипкөй адистиктерге болгон таңкыстыкты кыскартуу максатында 1994 жылдын 18 июлунда Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык колледжи түзүлгөн. Аны жетектөө милдети техника илимдеринин доктору, академик Мухамеджан Мамасаидовго жүктөлгөн. Жаңыдан ачылган окуу жай жогорку билим берүү багытында каржы экономикалык жана инженердик технологиялык факультеттери, ал эми атайын орто билим берүү багыты боюнча бухгалтердик эсеп, укук таануу жана жеңил өнөр жай бөлүмдөрү менен өз ишмердигин баштаган. Кыргыз-Өзбек жогорку технологиялык колледжи кабыл алуу өнүктүүнүн кечигип ачылганына карабай, бардык адистиктерине жетиштүү студент кабыл алып, билим берүү ишмердигин ийгиликтүү уланткан. Окуу жайдын расмий ачылышы 1994 жылдын 25 ноябрында белгиленип, салтанатка Кыргызстандын бийлик башчылары жана Өзбекстандын сыйлуу коноктору келип катышкан. Иш билиги жетекчинин талабы боюнча окумуштуу окутуучулар жамааты сабактардан кийин окуу жайдын материалдык техникалык базасын бышыктоо багытында күндөп-түндөп иш алып барышкан. Эмгек жамаатынын ал эмгек үзүрүн берип, 1997 жылы Кыргыз-Өзбек университети катары кайра түзүлүп, ачылышына Кыргыз Республикасынын туңгуч президенти Аскар Акаев катышкан. Тарыхый миссиясын так аткарып, кыска убакыттын аралыгында алдыңкы жогорку окуу жайлардын саппашынан орун алган Кыргыз-Өзбек университети иш билиги экономист Чаткалбай Райымбаев ректорлук кызматка келген күндөн баштап өнүгүү жолундагы дагы бир тепкичке көтөрүлдү. Айрыкча бардык түзүмдөрдүн материалдык техникалык базалары акыркы үлгүдөгү жаңы технологиялар менен камсыздалды. Окуу корпустары оңдоп түзөтүүдөн толук өткөрүлдү. Спорттук манеж жана спорт аянтчалары курулду. Натыйжада университеттин жаш спортчулары ош шаардык, облустук, республикалык жана эл аралык мелдештерде байгелүү орундарды багындыра баштады. Коомчулук менен байланыш күчөтүлдү. Бүтүрүүчүлөр, ата-энелер менен жыл сайын жолугуп туруу салтка айлана баштады. Студенттердин күчү менен даярдалган маданий иш-чаралар колго алынды. Чыгармачыл жаштар үчүн студенттик Достук планетасы гезити, Гранит телестудиясы жандуу иштей баштады. Достук клубу чыгармачыл жаштардын башын бириктирди. Натыйжада Кыргыз-Өзбек университетинде билим алып жаткан студенттердин саны 10 миңге чукулдады. Акыркы 5 жыл аралыгында эл аралык мамиле жолго коюлуп, Өзбекстандын, Казакстандын, Россиянын, Кытайдын, Түштүк Кореянын, Индиянын, Туркиянын, Грециянын, Америка Кошмо Штаттарынын жана башка чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайлары менен кызматташуу колго алынды. Академиялык мобилдүүлүктүн алкагында Кыргыз-Өзбек университетинин окутуучулары да, студенттери да жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларына барып, тажрыйбаларын байытып келүүдө. Ошондой эле жогоруда белгиленген өлкөлөрдүн студенттери менен окутуучулары Кыргыз-Өзбек университетине келип тажрыйба алмашып жатышат. Жетекчиликтин колдоосу менен илим изилдөө багытында ири долбоорлор ишке ашырылды. Тагыраак айтканда, 2014-2019 жылдар аралыгында илим изилдөө ишиндеги ойлоп табуучулук үчүн университет 23 патент жана автордук көйлөктүн ээси болду. Ошону менен катар эле билим берүү ишмердигиндеги илимий потенциалды жогорулатууга өзгөчө көңүл бөлүндү. Тагыраак айтканда, бүгүнкү күндө Кыргыз-Өзбек университетиндеги профессордук окутуучулардын курамы 356 адамдан турат. Алардын арасында 9 илимдин доктору жана 71 илимдин кандидаты эмгектенет. Ошону менен катар эле Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын, инженердик академиясынын академиктери жана мүчө корреспонденттери эмгектенишет. Ректор Чаткалбай Райымбаевдин каржы саясатын туура жүргүзө билгендигинен улам, Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына карата Кыргыз-Өзбек университетинин башкы окуу корпусунда электрондук китепкананы, санариптик конференция залын жана 500 орундуу жыйындар залын кучагына алган маданий эстетикалык борбор окуу жайдын өздүк каржы булагынан бүткөрүлдү.